Балыкчы шаарында Тынчтык жана Өнүгүү коомдук институтунун кичи грантынын негизинде көчмөн аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Бул саамалыкты калаадагы Ынсап Элим коомдук фонду жана Жаштар Тынчтык клубунун мүчөлөрү ишке ашырышты. Анда улуттук каада салттарды окуучуларга жеткирүү, даңазалоо максаты коюлган. Эң башкысы коомчулукта тынчтыкты бекемдөө, муундар ортосундагы ынтымакты чыңдоо болуп саналат. Иш-чарада боз үйдү тигүү, анын жаралуу философиясы кыргыз элинин улуттук оюндары көрсөтүлүп, ошондой эле шаарыбызда жашаган башка улуттардын каада салттарынан мектеп окуучуларына түшүнүк берилди. Арбаңыздар, бүгүнкү майрам куту болсун балыкчы тургундарына. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, Элнура Шаршева болом. Кыргыз Улут элдик фондунун мүчөсүмүн. Учурда Караколдо кыргыз балыктарды сактап калуу боюнча иштерди алып барам, жаштар менен иш алып барам. Ошонун негизинде биякта байке эжекелер чакырышты эле. Бүгүн келген максатым боз үйдүн философиясын жаштарга таанытуу. Азыр биздин каада салт, үрп адаттар жоголуп аткан учур. Биз буну сактап калып урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Орто муундун адамдары биз болуп калат экенбиз 30дан өткөндө. Анан учурда өзүм иштеп чыккан 2019-жылы Кыргыз Улут элдик фондунун негизинде Бегайым Сейитказиевна эжекебиз менен биргеликте иштеп чыккан туристтерге арналган программаларыбыз бар. Бул боз үйдүн философиясын айтып беребиз, ошондой эле эр жабдыктын чечмеленишин айтып беребиз. Андан сырткары борсок улуттук суусундуктар менен чет элдеки келген конокторду тосуп алган бир программабыз бар. Кудайым буйрса, ошо 24-апрелде жаралган. Ошонун 3 жылдыгын ишке ашыралы деп даярдыктарды көрүп жатабыз. Жаңылыктардан ошол азыр балыкчынын балдарын көрүп аябай кубанычта болуп атабыз. Буюрса мындай иш-чаралар балыкчыда эле эмес, бүт жерге керек. Биздин баалуулуктарыбыз өтө бай жана терең, кенен. Ошоларды алып жүргөн, ушул биздин тарыхыбызга ыраазы болушубуз керек. Эч кандай башка калктарда мындай нерсебиз жок. Сиздердин биринчи иш-чарабы балык шаарынан башталып жатканда? Жок, бул иш-чараны жасап жүргөнүбүзгө көп болду. Караколдо мына 3 жылдыгын белгилейбиз деп атабыз. Ошонун негизинде бияка чакырылып келип атабыз. Четке чыкканыбыздан ушул балыкчы болду. Кыргыз Улут элдик фонду негизи Бишкекте негизделген, Кой Ташта 12 канат боз үй тегилген, элдин аракети менен жасалган. Ошонун негизин кутту кармап турган Гүлүпа эжекебиз бар. Ошондой эле Нурлан агайыбыз бар. Эки жактан ушул нерсени колдоп, коштоп, бизге окшогон муундарды тарбиялап келе жатышат. Эмгектери зор. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө балыкчы шаарында көчмөн аталышындагы иш-чара болуп атат. Бул иш-чара Тынчтык жана Өнүгүү коомдук институтунун мини грантынын негизинде биздин балыкчы шаарындагы Ынсап Элим коомдук фондунун колу менен жана Жаштар Тынчтык клубу бар, Элим. Ошол клубдун мүчөлөрү ишке ашырып атат. Негизги максат ошо коомчулукта тынчтыкты бекемдөө, муундар ортосундагы ынтымакты бекемдөө максатында жана өзүбүздүн улуттук каада салттарыбызды окуучуларга жеткирүү, даңазалоо максатында болуп атат. Бүгүнкү иш-чарада ошол боз үй тигүү, ошол боз үйдүн философиясы, кыргыз улутунун каада салттары, оюндары жана дагы башка шаарыбызда жашаган башка улуттардын дагы каада салттарын өзүбүздүн мектеп окуучуларына жеткирүү максатында ушул иш-чара болуп атат. Кудай буйрса, бул иш-чара ойлогон ой максаттарга жетип, жаштарыбызга бир таалим, тарбия бере турган иш-чара болот деп ниет кылып атабыз.
шаарыбыздагы баардык 10 мектеп тартылып атат да бул иш-чарага баардык 10 мектептин мектеп окуучулары катышып атышат. Жана биздин клубдун мүчөлөрү бар. Жана ошолордун баары ушул иш-чарага тартылып атат. Эң негизгиси ошо жаштарыбызды биздин Тынчтык клубу түзүү клубунун Тынчтык клубунун максаты ошол жаштарды толеранттуулукка, үндө, муундар ортосунда ынтымакты бекемдөө, анан жаштардын бир тынчтыкты бекемдөөгө өзүнүн салымын кошууга аракет болчу. Бул жерде бүгүнкү күндө 10 мектептин окуучулары катышат. Аларды мелдеш катарында эмес, ошол кыргыз улуттун каада салтын үйрөнүү максатында жалпы бир ишти чогуу ынтымакта кылып, анан кийин бир тилектештикте тынчтыкты курууга аракет кылуу. мындай иш-чаралар өзүнүн сапарын кылбай береби? Кудай буюрса биздин клубдун 12 иш-чарасы бар ушул май айынын аягына чейин. Бул болсо ошол иш-чаралардын бирөөсү. Кудай буюрса дагы келечекте мектептер менен ар кандай иш-чараларды иштеп чыгышкан. Ошол жана айтып өткөндөй эле бул колдоо жана Тынчтык жана өнүгүү институтунун колдоосу менен болуп атат. Биздин клуб ошондой долбоорго заявка берип 49 миң акча утуп алышкан. Ошол долбоордун алкагында бул иш-чараларды кылып атышат. Ошол иш-чаралардын бири бул ушул көчмөн аталышындагы. Бул клубдун окуучулардын өзлөрүнүн ою, идеясы, биз аларга багыт бердик жана ошолор бүгүнкү күндө идеясын ишке ашырып, ошол ынтымакты бекемдөө максатында ушул иш-чараны өткөрүп атышат. Башталгыч класстардан бери жогорку класска чейин катышат. Бул жерде эми жогорку класстагылар, анткени боз үйдө тигүү жанакы нерсенин баарын ошолорго жеткирүү максаты болгон. 8-класстан баштап 11-класска чейинки балдар окуучуларды алып келгенбиз. Эми бул жерде Кудай буюрса манас айтуу, комуз чертүү, кыргыздын улуттук каада салты, бийлери ошонун баары болот да. Атайын алыстан конок чакырганбыз. Ушу Караколдон ушу улуттук каада салттарды канча жылдан бери мындай элге жайылтуу максатында жүргөн Элнура Молдокулова деген кызыбызды ал киши келип азыр боз үйдү тигип аткан учурда дагы боз үйдүн философиясын айтып берет. Бул жерде кой союлат, ошол койдун устукандоо кандай болот, кандай тартылат, Кудай буюрса аттар да келет. Ошол кыргыздын ат жаптыктары кандай аталат жана ошону кантип ээрди токуп атка миниш керек, ошонун баары көрсөтүлөт. Андан кийин борсок бышыруу, кой союлуу, ошондой улуттук каада салты оюндарды. Ар бир 10 мектептерге улуттар боюнча бөлүнүп берилген, аларга тапшырма берилген. Алар келип ар кайсы улуттун каада салтын өзүнүн бир кийимин же биин тамак ашын көрсөтүп берген ярмаркада болот. Таланттарын көрсөтүп берет. Көрсөтүп берет. Негизги максат ошол улуттар Кыргызстан мамлекети бир көп улуттан турарын жана көп улут бир ынтымакта жашарын жаштарыбызга көрсөтүү болгон максат.